Урматтуу журналисттер, биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун алгачкы Кытай эл республикасына мамлекеттик иш сапарынын жүрүшүндө Кытай эл республикасынын президенти, председатели, төрагасы Си Цзиньпин мырза менен Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян мырза менен жана Кытай парламенттин төрагасы менен Ли Чжаншу мырза менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлдү. Ошондой эле иш сапарынын алкагында баарыңарга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти электромобиль чыгарган Байс Групп заводуна, Кытай айыл чарба илимдер академиясына, ошондой эле Пекин шаарындагы Тяньсяо искусство борборунда коюлган Манас опера постановкасына катышкан. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун алгачкы Кытай эл республикасына мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгын ийгиликтүү деп бааласак болот. Жолугушуулардын жүрүшүндө эки өлкөнүн жетекчилери достук жана шериктештик мамилелер дагы бир кыйла жогору деңгээлге көтөрүлүшүн белгилеп кетишти. Эки өлкөнүн президенттери кол коюлган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларация өзгөчө маанилүү деп айтсак болот. Бул биргелешкен декларация тараптардын стратегиялык өнөктөштүктү андан ары кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча ниетин тастыктайт. Ошондой эле иш сапарында 10 документке кол коюлган. Анын тезмесин барыңыз жакшы билесиңер. Аталган сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багаттарын ачкандыгын далилдейт. Мамлекеттик иш сапарынын жүрүшүндө Кытай тарабы Кыргызстандын алыскы аймактарын таза суу менен камсыздоо көмөк көрсөтүү боюнча макул болду. Ошондой эле Кытай тарабы Кыргызстанда электромобиль чыгаруу боюнча биргелешкен завод ачуу жөнүндөгү сунушка жакшы көңүл бурду десек жаңылышпайбыз. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Биздин студенттерге Кытай эл республикасынын жогорку окуу жайларына билим алуу квотасын көбөйтүү боюнча макулдашууга да жетиштик. Эми ШОС боюнча ШКУ. Ол 10 июнда Кытай эл республикасынын Циндао шаарында Кытай төрагалыгында астында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги отуруму өттү. ШКУнун хартиясына ылайык 2008-2009 жылдарда ШКУнун мамлекет башчыларынын кеңешиндеги төрагалык Кыргыз Республикасына өттү. Төрагалык мезгилинде Кыргыз Республикасы тышкы саясий, экономика, транспорттук, айыл чарба, гуманитардык кызматташуунун эң маанилүү маселелерине жана ошондой эле уюмдун ар бир мүчө мамлекеттеринин сунуштарын эске алуу менен документтердин долбоордун алдыга жылдырууга көңүл бурат. Кыргызстан ШКУга мүчө мамлекеттердин профилдик министрлеринин жана ведомстволорунун катышуусу менен бир катар иш-чараларды, ошондой эле форумдарды жана жолугушууларды, тегерек столдорду өткөрүүгө ниеттенет. Барыңа белгилүү болгондой, саммиттин алкагында Циндао декларация, мамлекет башчыларынын кеңешинин 12 чечимдери кол коюлган. 3 биришкен билдирүү жана маалыматтык билдирүү кабыл алынган. Ошондой эле отурумдун алкагында профилдик ведомстволордун башчылары жана ШКУ башкы катчысы тарабынан 5 документке кол коюлган. Дагы бир жолу айтып коеюн, ШКУнун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги отуруму кийинки жылы 19-жылы июнь айында биз 14-15 июнда пландаштырып атабыз. Көңүл бурганыңызга рахмат.